Көк Таш айылындагы мектеп чек арада тургандыктан окуучулардын билим алуусуна тоскоолдуктар көп эле. Кыргыз-тажик жарандарынын ортосунда чыр-чатактарда окуу имараты да соккуга кабылган болчу. Тажиктердин мектеби кыргыздар жакта эле, кыргыздардын мектеби тажиктер жакта болуп кайшылаштырып калган. Ошонун эсебинен кыргыз окуучулар тажиктер жакка барганда, ал эми тажик окуучулар кыргыздар жактан өткөндө ар кандай чыр-чатактар чыкчу. Кээ бир тажиктер болсо келип ошол чыр-чатактын аркасынан мектептин чатырларына, контролдордун чатырларына таштарды катып жиберчү. Бул учурда окуучулардын мектепке барып келүүсү кооптуу. Анткени көчөнүн бир тарабы Кыргызстанга караса, экинчи тарабын Тажикстан бизге тиешелүү деп талашып келет. Мектебибиз орто жерде жайгашкан, чек арада. Жолдун асты Кыргыз, үстү Тажикстан болгон. Ошондон балдарыбыз жолдон кооптонуп келчү мектепке. Мектебибиздин шарты жакшы, бирок анан балдарыбыз көбүнчө чек арандай кычык жол менен келчү мектепке. Чыр-чатактын айынан. Мунун айынан жергиликтүү тургундар бир нече рет чек араны тактап, зым менен тосулуусун талап кылышкан. Анын ордуна чек арадан алыс жерге жаңы мектеп курулуп, окуучулардын билим алуусуна коопсуз болуп калды. Көптөн бери күткөн максатыбызга жетип турабыз. Тилегенибизге биздин айылга мына 223 орунду типтүү мектеп курулду. Ашканасы менен, спорт залы, душу менен, ошондой компьютерный класс болду. Окууканалары кең, жарык. Буга чейин окуучулар чабандар үчүн 34 жыл мурда курулган үйүн мектеп катары пайдаланышкан. Бул билим берүүгө такыр эле ылайыксыз эле. Биздин Көк Таш айылында негизинен атайын аталып мектеп түшкөн эмес, 84 жылда курулган, баягы дом чабанын эсебинен ыңгайланыштуу курулган, бою да кымпас, 1 айнектүү, 2 айнектүү, бирок класстарда тар болгон. Анан биздин мектептин мурда курулган жери айылдын мындай тарыккан суулары бар топтолгон жерде курулган да, мындай зактаган болчу. Чек арадагы чыр-чатактардан окуучулар оолак болушканы менен бул айылда чек ара кооптуулугу жогору. Шахмат сыяктуу жайланышкан эки өлкөнүн тургундары жер суунун айынан пикир келишпестиктерге барып турушат. Баткен облус аймагындагы Тажикстан менен чек аранын жарымынан көбү тактала элек. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.